Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo maqtovlar janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom, salovatlar bo'lsin. Hurmatli musulmon bir tuğanlar, Alloh taolo yer betini adam balasini yaratgandan keyin ularni jo'ngona tashlab qo'ymasdan, ularga elchilarni jibirib, jana kitoblarni tushirib turgan. Maqsad adamlar Alloh taolaning yalg'iz o'zini sıyınolari uchun. Mana oşul Allah Teala jirgen elçilerden, peygamberlerden biri İbrahim Aleyhisselam bolgan. İbrahim Aleyhisselam öz kolu menen özünün uçurunda puttardı sındırgan. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de alıp kelgen. Mana oşul İbrahim Aleyhisselam dini köp zamanга çeyin sıyınılıp, adamlar Allah Teala'nın жалгыз özüne sıyınıp, şirkten baş tartıp bir top zamanга çeyin, o vaqtga çeyin sıyınıp turgan din bolgan. Бирок ушул пайгамбардын динин эң биринчи болуп өзгөрткөн адам Амр ибн Лухай деген адам болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдул Аббас риваят хадисте Ибрахим алейхиссаламдын динин эң биринчи өзгөрткөн адам ал Амр ибн Лухай болгон деп айткан. Бул хадис Табараниде келет, 10808 номерде хадисте Албани сах деген. Мына ушул Амр ибн Лухай Mekke elinin başçılarından bolgan. Ушул адам Шам жерине барат. Азыркы учурдагы Сирия. Ушул жерге барат дагы адамдардын Аллахтан башкага сыйынып атканын көрөт. Тактап айтканда адамдардын Аллахтан башка буттарга сыйынып атканын көрүп, эмне үчүн буларга сыйынып атасыңар деп сураганда алар, биз бул буттарга сыйынабыз, алардан тилек кылабыз, дуа кылабыз, алар бизге жооп берет, мындай пайдасы бар, тигиндей пайдасы бар деп айтканда, Амр ибн Лухай ошолордун айтканын туура көрүп, ошолор сыйынып жаткан буттардын бирин Мекке жерине алып келип, мына ошол Мекке жерине алып келип тургузуп, адамдарды ошого сыйынып чакырат. Алымдар айтышат, ошол Амр ибн Лухай алып келген буттардын натыйжасында Меккеде Каабанын тегерегинде 360 бутка чейин көйүп кеткен дейт. Кээ бир алымдар айтышат, жада калса буттар ушунчалык көбөйгөн, ар бир адамдын үйүндө сыйына турган буттар болгон дейт. Бирөө бир буттан ден соолук сурайт, бирөө башка буттан бала сурайт, бирөө башка буттан рызкы сурайт. Мына ошентип ар кандай нерсе сурала турган буттар аябай көйүп кеткен дейт. Аллах Таалага сыйынып ташталып, Аллах Таалага шерик кошуп, мына ошондой буттарга сыйынып кеткен дешет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра хадисте мындай деп айтат: мен ошол Шамдан алып келген буттарды Шамдан алып келген Амр ибн Лухайды тозокто өзүнүн ичегисин сүйрөп азапталып атканын көрдүм деп айтканда. Хадис Бухариде келет, 3521 номерде. Урматтуу туугандар, мына ушул Амр ибн Лухай Ибрахим алейхиссаламдын динин эң биринчи өзгөртүп, Шамга барып, Шамдан буттарды алып келип, жана буттарды алып келип эле койбостон, ошого адамдарды сыйынууга чакырып, ошол араб элинде Мекке шаарында буттардын тарашына, адамдардын Аллахтан башка сыйынууга себепкер болгон адам болгон. Мына ошол себептен ал тозокто түбөлүк жаман абалда азапта турган, азапка тартуу адам болгон. Ошондон азыркы учурда биз дагы Аллахтан башкага сыйынып калган өтө сак болобуз керек, урматтуу туугандар. Кээ бир адамдар кабырга сыйынгыла деп кабырга сыйынууга чакырат. Кээ бир адамдар баланча жерде баланча мазар бар, ошого сыйынгыла деп ошого чакырат. Кээ бир адамдар баланча атабыздын күрмөсүнө баргыла, ошол жерден дуа кыла, тилек кылып, ошого чакырат. Кээ бирлер Түркменистанга баргыла, ошол жерде баланча мазар бар, ошодон тилек кылып, бала сурап, рызкы сурагыла деп айтат. Бирөө баланча жерде баланча тоо бар, ошол жерге барып, ыйык тоо, ошол жерге барып, тилек кылгыла, дуа кыла деп айтат. Урматтуу туугандар, булардын бардыгы чоң ширк. Адамды ыймандан, исламдан чыгара турган чоң ширк, урматтуу туугандар. Аллах Таала бизди ушундай нерседен кайтарбады беле. Куранда жүздеген аяттарда Аллах Таала бизге
айтып кеткен. Ошол аяттардын бири Уабудуллаха ва ла тушрику биги шайя. Аллах Тааланы жалгыз гана өзүнө сыйынып, ага эч нерсени шерик кошпогула деп айткан, урматтуу туугандар. Ошондуктан биз Амр ибн Лухай сыяктуу, же болбосо андан башка да ширкке чакырган адамдар сыяктуу, же ширкке чакырган адамдарга алланган адамдардан болуп калбаш үчүн, урматтуу туугандар, ислам динин шариатыбызды мыкты билишибиз керек. Жана ошондой чакырткан адамдардан өтө сак болушубуз керек. Аллахтан башка эч кимге сыйынбай, жалгыз Аллахтын өзүнө гана дуа кылып, тилек кылып, эмне сурасак дагы, эмне тилек кылсак дагы Аллах Тааланын жалгыз гана өзүнө сыйынып, баланча арбактарга сыйынбай, же Кыдыр деп Кыдырга сыйынбай, же болбосо Умайене деп Умайенеден тилек кылбай, эч кимге сыйынбай, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынып, өзүнө гана дуа кылышыбыз керек, урматтуу туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жалгыз ушул нерсеге чакыруу үчүн жиберген, урматтуу туугандар. Ал эми кайсы бир адам ширкке чакырган болгон болсо, же бир ширкке себепкер болгон болсо, анын азабы туура Амр ибн Лухай сыяктуу азаптарга түшүп калышы эч кандай күмөнсүз нерсе, урматтуу туугандар. Аллах Таала бардыгыбызды туура жолго салып, Аллах Таалага жолукканда тавхидтин үстүндө, имандын үстүндө, сүннөттүн үстүндө жолугуу насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.